начальник участканын 15-20 балага берген сөз аткарылган жок. Баягы эле ылайдын үстүнө басылып атат. Анан эми көпчүлүккө жага бербейт да. Баягы айтат го, бүткөн ишке сынчы көп деп. Колубуздан келгенибизде эле, келбегенибизде эле. Эми специалисттер, эксперттер текшерет деп атышат. Андан кийин алда кандай болуп калат билбейбиз, бирок биздин талапка жооп бербей атат. Анын эл деген топурак деп атпайбы? Мен мына пошупить этип көрдүм. Топурак жок, майда кум экен да. Булар неме кылып атат, топурак төшөп атат. Муну майда кум экен да. Электедер. Өзүбүздүн элден чыгып атат, кызыл уран, саргата өзгөрүштүн кандай басты ошондой болот дейт. Көзү көрбөгөндөр бар экен. Бүт тешилип жатат, 1 жыл болбой. Какой-то процент топурак болуш керек. Анткени биз жалаң шагыл кылсак, трамбовкада чачылып кетет. Билесиздер, плотносту жок болуп калат. Достор, асфальт жол төшөп, билесиздер, миллиондорду буга чейин кымырып келген да. Мына азыр Токтогул районунун Жетиген айылына келдим. Бул жерде бир топ чакырым ошол асфальт төшөлүп атат. Азыркы тапта мына мен артында турган атайын техникалар ушуну төшөп атышат. Бирок айылдын тургундары айтып атат, мына жерди аябай баткак дейт. Үстүн болсо шагылдаган жок дейт. Проекти болсо көргөзгөн жок дейт. Эми кыскасы эртең эле кайра балмуздактай болуп, 1 жастан кийин жол эрип кетеби деп элдер кооптонуп атат да. Жүрүңүздөр анда бирге текшерели. Иш кандай жүрүп атат, жеринде сиздерге түз чагылдырып берейин. Жүрүңүздөр. Болотундай калыңдыгы норма. Мына өзүңүздөрдү көрүп турасыздар. Канча сантиметр? 6дан кем болбойт. Биз 8 таштайбыз. 8 укладкадан чыкканда 7,5 менен чыгат. Норма менен чыгат. Туурасы 6 метр. Анан эми элдин жалобы мындай дейм. Узундугун канча төшөйсүздөр? Бул айылдын киребешинде асфальт бар. Ошол асфальттан баштайбыз дагы. 3 асфальт бар го, ошого кошулат. Узундугу канча болот? Узундугу 6-900 болот. Эми 7 километр деп берилет. 7 километр деп берилет. Кудайга шүгүр жакшы. Шагылыбыз эми мындай дейм, өзүнүн нормасы менен алып келишибиз керек. Какой-то процент топурак болуш керек. Анткени биз жалаң шагыл кылсак, трамбовкада чачылып кетет. Билесиздер, плотносту жок болуп калат. Эми ошол мына азыр өзүңүздөр көрүп тургандай баардыгы норма менен иш жүрүп атат. Сметада кандай көрсөтүлгөн бу астыңкы слою? Астыңкы ошо кумшагыл, грейдеровка, шлиповка, трамбовка баардыгы көрсөтүлгөн, баардык этаптарды жасап атабыз. Этап менен. Ал эми көбүнчөсү эле жанагы азыркы келе жаткан жолдорду да ким жасаганын билбейм. Төгүлүп турганбы? Жок, тиги өзгөрүш жакка кеткен, жол болсо былтыр 3 теректин ичиндеги жолдорчу. Алар азыр чуңкурайып баштады да. Чуңкур болуп, бир сыйра жама өтүштү. Бул да ошонтуп калбайбы деп айылдын эли кайра коңгуроо кагып атат. Ал жакты эми айылдын ичине айтканбыз. Биз основный жасайбыз го. Жасаганда суу алышкан буларчы. Таза суунучу. Вовремя экөө иш аркабы бирге болгон да. Ошол жерлерде кичине өсүптүр. Аларды биз кайра жасап чыгып койдук уже. Азыркы моментте анан азыркы ишибиз мыйзам чегинде эле нормасы менен. Биз азыр мынакей 1 километрди биз даярдадык. 1 километр материалыбыз турат. Эртең ал жака техникаларыбызды алып барып таптап, нөлгө чыгарып, улам жылып иш Кудай шүгүр болот. Жана топурактын проценти канчадай болот эгерде? 30%ке чейин болот. Тигил жакта топурактар бар экен да, азыр мен келаттым. Машина менен өткөндө ушундай чаң жылып кетти. Ал жакта бир 70% эле топурактай сезилдим. Эми азыр ошондой сезиле берет. Чаңыпчы, биз айтып атпаймынбы? Этап менен барабыз ал жаккачы. Биз баягы чукурайып кеткен, ал жака бара элекпиз да. Чукурайып түшүп кеткен жерлери бар. Болсо тигил жерге барып бир карап койбойлу анда. Карай беребиз. Кепилдик боюнча бир ооз айта кетиңизчи. Канча жыл кепилдик бересиздер бул асфальтка? Кепилдиги бар да. Кепилдигин эми бул жерде асфальттын эң эле коркунучтуусу суу. Эгерде суу тийбесе, неметпесе көп эле жылдык болот эми. 10 жыл. 10 жыл жөн эле. 10 жыл чыдабайт го дейм. Мен көрөбүз эми ага чейин. Эми 10 жыл эми эң негизгиси карап эки жагында обслуживание. Кайрылы обслуживание биз өзүбүздө калат. Мен ол Жетиген айылынын тургуну болом. Катардагы эле тургунумун. Анан бул жерден айылдан комиссия түзүп өткөндө ушу жолду асфальттоо боюнча шагылдандыруу болуп атканда
10-15 bala çoğulup gelip начальник участка менен кеңешип мынау шагыл жарабайт десек карьерге чейин бардык. Моюндарын алып, муну үстүнөн экскаваторщик бала ачып жүрген экен, туура эмес кылыптыр. Анан биз аны иштен айдап жибердик экскаваторщикти деп. Анан мындан ылдыйракта бүтө беришинде машиналар тыгылып калып атты. Булардын төккөн шагылына машиналар тыгылып калып атты жамгырдачы. Анан ошолорду бүт видео кылып дале бар балдарда. Анан ошолорду көрсөтүп барсак, бул жөн эле засыпка жолду түзөө деди. Мунун үстүнө биз көк-мөк шагылды төгүп туруп асфальттайбыз деген начальник участканын 15-20 балага берген сөзү аткарылган жок. Баягы эле ылайдын үстүнө басылып атат асфальт. Мына өзүңөр көрүп турасыңар. Бул эртең кышта кандай болот, жазда кандай болот, бул жагын биз билбейт экенбиз. Эми баягы тиешелүү эксперт келип ушуларды бир көрүп берип койсо деген талап менен эле турабыз ушул. Атак биз деле бул жерде асфальтты иштебегендейин билбейт экенбиз. Ноул төгүлүп аткан шагылдардагы немеден өтүш керек? Неден өтүп көрүп келчилер? Лабораториядан өткөрүп келдик, жарады деди. Ошонун кортундуу кагазын көрсөткүлө десек, биз жаныбызда алып жүрбөйбүз. Кара көлгө баргыла офистен көрсөтөбүз деп шылтоо кылышты. Могу асфальттын туурасын эми башында туурабы, туура эмеспи 7 метрде укканбыз. Муну 6 метрге эметишти. Анан бизге проектini өзү көрсөткөнгө акысы бар экен. Министрлик жактан деле акысы бар деп атат. Ошол жергиликтүү элдин текшерип турганга деген акысы бар экенбиз. Анан ошон үчүн текшерсек 6 метр деди. Могун түп кабатынан эле баягы эле турпактын үстүнө басып бүгүн баштап калышты. Анан ошон үчүн ЧПИбиз чыгып, чакырып тияк-бияктан ушуну кеңешелик, аягына чейин бүтүп кала электе деп өзүбүздүн элден чыгып атат. Кызыл Уран, Саргата өзгөрүштүкүн кандай басса ошондой болот дейт. Көзү көрбөгөндөр бар экен. Бүт тешилип жатат 1 жыл болбой. Көрүп деле келип аткан чагыңар жолдордо. Кечээ күнү биз ызылдап министрликке билгизгенден кийин жамашты немедленно Чалаучуктан. Болбосо болбой алган 1 жылга жетпей асфальтчы. Ошондой болуп калбасын деген эле элдин максаты. Биз бирөө менен уруш. Менин машинам чаң эми бөкө. Эч нерсе болбойт. Эч нерсе болбойбу? Биз ошондой чаң-чуңда эле жүрөбүз да. Чаңдер 6 метрлери болчу. Турба. 6 метр болчу ушул жердечи. Селой потокторчу. Бул азыр 12,5 узарды. Жолду кенеттик. Кенеттик. Мына 6 метрликти биз 12,5 узаттык. Мына кудай калсачы. Мына жерге турба коюлду. Анан ушул жерге турба койгондо биз мындай да багы жалаң эле шагылап келип туруп турбаларды көмбөйбүз. Мындай кичине топурак алыштырып, трамбовка кылып көмөбүз. Мына бул жер 14 метр болду. 12 кайра 4 коштум. Анан ушуларды төгүп атканда эл айтып атат да, булар шагыл төкпөй эле топурак төгүп атат. Биз кольцону кандай кылып бекемдейбиз? Биринчи чуңкурду казып алабыз, алдын трамбовка кылабыз. Багы кичине жалаң топурак менен болбойт да. Жалаң шагыл менен да болбойт. Топурагын көбүрөөк жерден алабыз дагы, аны трамбовка кылып, анан турбаларды отургузуп, кайра алып ылдый чөгүп калат го. Ошол жерлерин дагы эметебиз да, анан акырында акыркы процессте жанагы шагылды төгөбүз. Анан ошондо шагыл төгөбүз да, анан биз ошондой жаңы башталган ремонт кылып атканда элдер ызылдап чыкты. Булар топурак төгүп атат эле, топурак төгүп атат депчи. Эми бир жердеги бай эл экенбиз да, журт экенбиз да. Мен элди деле журтту деле жамандабайм. Эми баарыбыз колубуздан келбегендерибиз деле бар да. Бирөө бирдеке деп койсо эле, ооба ала дей берет экенбиз да. Эми буларды да сыйлашыбыз керек да, иштеп атат да. Бизге 4 жыл, 5 жыл, канча жыл болсо да небере чөбөрө кала турган жол да. Анан эми ушу жанагындай эмелерге булар настроение болбосо, үйүңө бир иш кылып аткан кишиге деле жакшы айтып коесуң да, ай айнан жакшы кылып атасың деп көңүлүн көтөрүп коюш керек да. Анан келип алып көрүнгөнүбүз келип эле ушул жерде бир канча киши үстүн барыбыз келип алып көрүнгөн ойду тоону сүйлөй берсек, эмне деген болот да, туурабы, а? Эми Кудайга шүгүр, жакшы эле иштеп атышат. Анан эми муну биз билбейбиз да. Кимиз билебиз? Сиздин оюңузча кандай дейсиз? Сапаты азыр. Мен өткөндө көрдүм, сапаты муну көрдүм. Азыр эл деген топурак деп атпайбы? Мен мына пошупить этип көрдүм. Топурак жок, майда кум экен да. Булар неме кылып атат, топурак төшөп атат. Муну майда кум экен да бул.
Özlerinin gözü Kore'den de barıp ben gördüm. Kum eken. Emin bulut da 100% bolboyt da. Turağı. Anın içinde et desең деле söğü olur da jarangala göç жебейсиң da sulup bетін turağı ha. Anan emi köpçülükке жагы бербейт да. Bagı aytat go бүткөн ишке сынчы көп деп эле. Колубуздан келгенибизде эле, келбегенибизде эле. Окей. Мына ушул участок боюнча мен түшүнүгүм боюнча айтып атышат да. Могул жерлерге өтө эле кум топурагы көп болуп кетти дейт. А ушул жерлер баткак болуп калды дейт. Бул азыр Сиздин көзүңүз кандай Менин көрүп атпайбы? Мен көзүмчө- бирок топурак мен- көбүрөөк көрүп атам да мен. топурак көп эмес. Муну мындай да мына. Муну мынтип кармасаңыз, мынакей. Мына. Топурак болгондо уже чоп-чогул сразу кесек болуп калат эле. Муну биз суу менен нымдап атып анан катырабыз. Мында же кум. Почти кум. Болот көрүп атасызбы? Бул жерде топурак жок эми, мынакей. Топурак деп мынакей болот, ятта айтсак болот мынакей. Биз чорный земдерди, жолдун алдында чорный земдерди чыгарганбыз. Мынакей. Мына топурак мына. Мына чистый эле топурак. А биздики мынакей. Экөөнүн кармасаңыз, мына кол шыбакка да жарабайт. Бул шагыл кум аралаш деп айтылат. Мынакей топурак бул мына. Мынакей. Муну мен мыкчыйм. Мына. Мугу суу сепмей сайын болбойт. Бана сокмо дубалдай болуп кетти. Жармашып калды го тигиниңиз. Жок, Жармашып па десе болбойт. Жок, нымдап туруп эметебиз да. А бул бир эле мыкчаганда мына топурак. Эми айтор сапаты боюнча кыскасы сиздер айткан боюнча бардык талаптагы Талаптар мыйзамдын болот, кандай мыйзам талаптары чегинде болсо проект талап, тагындырса ошондой болуп кетип атат. Анан 30% топурагы бар кыскасы бар. могул жерде. Совсем анда плотностьту таппай калабыз биз. 70% болсо деле мыжыгып эле көргөзүп коет экенсиз да сиз. Мына жок деп Жок, эле. мындай Биз эми болот. сизди кантип утабыз эми О, азыр? Жок, болот мындай да мыкчы көрсөтүп биздин үстүбүздөн келип текшерет. Карьерибизди текшерет, лабораторияны өткөрөт. Биз бир гана карьерден А алабыз. буну кайсы жерден алып атасыздар азыр? Мына училището карьерден алабыз. Башка жактан бербейт бизге. Анткени экологдон, государстводон, трансформациядан чыгып, экологдордон бардыгынан уруксат алып А келип. эрден кичине эленген бир нерселериңиз бар. Электерибиз бар, бардыгы бар. А булардын мен мисалы жол кургандарга таң калам да дайымачы. Бааларым болсо тим эле жана гравий дейт, жуулган, тазаланган дейт. А жашоодо карасаң тоодон эле казып келип төшөп атат да. Ошон үчүн анча мынча жолдор оюлуп кетип атабы дейм да. Анткени бул чөгүп кетет. Бул деген плотностью баары ылайды кылай да. Өзүңүз айткандай суу келгенден кийин жуулат экен, эрийт экен, жукарат экен дегендей. Ошон үчүн талап болуп атат да. Элдер да ошону сезип атат. Мен деле ошонун ичинде сезип атам да мындай. Эми сиздин колуңузга ишене албайм да. Мыжыгып койсоңуз эле баардыгы 30% эле топурак экен дей албайм да. Менин колуман дагы жагы каток андан да күчтүү да ал. Трамбовканы билесиз да, жер титирегендей титирейт да алчы. Азыр эмесеңиздер карьерге чейин деле бар, көрөбүз да. Кыскасы бул жак баардыгы талапка жооп берет. Талапка Кудай шүгүр нормаль. Тешилбейт, ушу Тешилбейт, талкаланбайт, 3-4 жас чыдайт, а? Кудай кааласа болот. Мынакей. Нурлан акем сөзүн берип атат. Достор, азыр ушул жолдун астыңкы катмары начар деп, ал жакта топурак аралашкан деп, бир катар ушул жерде жашоочулар бардыгы өздөрүнүн баягы наразычылыгын айтып атышат. Ушул боюнча атайын азыр ДЭУ кызматкери, ушу асфальт төшөп аткан жооптуу кызматтын мастери мына Нурлан агабыз атайын ушул жерге карьерге алып келди. Анда Нурлан ага ушу карьер боюнча өзүңүз бир аз айтып берсеңиз. Мына эми болот. Мына биз Кудай кааласа мына жетиген жолун баштап, ушул карьерди ашып, бардыгын тазалап үстүнөн бери. Карьер полный тазалап бүткөндөн кийин, анан кийин ушул жерден карьерден алып атабыз. Бул жерде кум шагыл, азыраак проценти топурагы бар эми. Антпесе ал плотностью жалаң шагыл менен плотностью болбойт. Биз төгүп аткан жолго төккөн карьерибиз ушул гана жерден алабыз, башка жерде карьерибиз жок. Ушул жерден колдонобуз. А буну өзү талапка ылайык атайын мамлекеттик корутундулардан өткөрүү анан же өзүңүз каалагандай эле каза болот? Жок, муну биз жолду баштаганда атайын мамлекеттик эме текшерүүчүлөр бар, лабораториялар бар, районодон келет, областтан, жогору жактан келишет, координаторун көргөзүшөт. Бул жердин топурагын, кумун, шагылын баардыгын бизге текшерип беришет. Анан ушул жерден аласың, ушул жерден төшөйсүң деп анан уруксат беришет. Бардык кагаздарыбыз, документтерибизден
толук өткөнбүз текшерүүдөн. Мындан башка ала турган жанагы аябай бир шагылдуу жер деген жок а негизи. Жок, андай жок. Изилдеп тапкан жер Изилдеп ушул жер. таап, ушул жерден изилдеп таап көргөзүп берилген жер. Карьер. Атайын карьер болуп ачылган. Ал эми былтыр эле төшөлгөн ушул жерде асфальт жолдор бир сыйра тешилип калып атат дейт да. Ошого кандай жооп бере аласыз? Ушул шагыл кумдун начарынан болуп атабы же сиздердин начар иштегениңиздерден болуп атабы? Жок, Кудай шүгүр жакшы эле, ал жерде деле жакшы эле иштер болгон эми. Анан баягы кээ бир жерлер чөгүлүп кеткен, ал жерди өзүбүз обслуживание кылып, кайра ордуна калыбына келтирип атабыз. Мына достор, өзүңүздөр баардыгын кулагыңыздар менен уктуңуздар, көзүңүздөр менен көрүп атасыздар. Бир аз мындай колуңуз менен кармап көргөзүп берип койсоңуз. Атайын карьерге да алып келип көргөзөйүн деди. Бул жер ушул мамлекеттик баардык органдардан өткөн, корутундусу чыккан дейт. Мындан башка жерден ала албайбыз дейт. Мынакей биздин алган карьерден алган кум шагылыбыз. Мына баардык немеден талаптан өткөн, ушул жерден уруксат берилген. Бу жерде азыр мыжыксаңыз жакшы мындай бирикпей атат. Тигил жактагы аябай Ал жерде суулап эметкенбиз да, катоктон өткөн да, нымдалган да. Бул жер азыр кургак болуп атпайбы? Рахмат анда сизге, ишиңизге ийгилик. Достор, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Биз мындан ары дагы жолдун сапаттарын текшерип турабыз. Эми өзүңүздөр билесиздер, мамлекет башчы да бул боюнча азыр мындай кыжаалат болуп, бир чети ушундай көзөмөл болсо экен, элдик көзөмөл, ушуну видеого тартып деле көргөзүп кое берсеңер болот деп айткан сөздөрү бар. Анан бул жерде бүгүн эл чакырды. Элдин талабы боюнча келип текшердик, атайын суроолорду бердик мамлекеттик кызматкерлерге. Ушу жолчулардын баарына суроолор бердик. Сиздерге эми тийиштүү жооптордун баарын алып бере алдык деп ойлойбуз. Сиздер болсо каналга катталганды унутпаңыздар. Биз мындан ары дагы изилдеп, сиздерге жакшыраак маалымат бергенди аракет кылабыз. Эми эмдиги жылы тешилеби, аны да сиздерге чагылдырып беребиз. Жакшы туруңуздар.